بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah Subhanahu wa Ta'ala Gafir Suresi'nin 60. ayatında وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah aytып атат, силердин Раббиңер мага дуа кылгыла, мага кайрылгыла, менден сурагыла деп айтты. Астажиб лакум, мына ошондо мен силердин дуаңарга, силердин тилегиңерге, сураганыңарга жооп берем деди деп айтып атат Алла Субханаху ва Таала. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин. Мага ибадат кылуудан текеберленгендер деп атат Аллах Таала, кор болгон абалда тозокко түшүшөт деп атат. Мага жалбарып, мага ибадат кылуудан текеберленип, кулчулук кылбай текеберленгендер эртең ошол алар бул дүйнөдө текеберленген абалда ибадатка барышпаган болсо, эртең кыямат күнү тозокко кор болгон абалда, кордолгон абалда киришет деди. Анткени ал адам Алла Субханаху ва Таалага ибадат кылбай текеберленип, ибадаттан текеберленди. Анын жазасы эмне деп атат Алла Субханаху ва Таала? Кордук көргөн абалда, кордолгон абалда тозокко түшөт деп атат. Аяттын башында Алла Субханаху ва Таала силердин Раббиңер айтты, мага дуа кылгыла деди. Ар бир мусулман адам жашоосунун ар бир күнүндө, жада калса ар бир мүнөтүндө Алла Субханаху ва Таалага муктаж. Эгерде Алла Субханаху ва Тааланын бизге бир эле көз ирмемчелик мээрими болбосо, биз ошол замат кыйрап жок болобуз. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында айтат эле го: "О Роббим, сен мени өзүмө бир көз ирмем ушунчалык убакытка болсо да мени өзүмө таштап койбогун" депчи. Ошондуктан эгерде адам баласына, эгерде мусулман адамга Алла Субханаху ва Тааланын мээрими, ырайымы болбой турган болсо, адам ошол заматта жок болот. Алла Субханаху ва Таала бул аятта эмне деп атат? Мага дуа кылгыла деди. Айтканыбыздай, мусулман адам Алла Субханаху ва Таалага ар бир мүнөтүндө, ар бир көз ирмеминде Алла Субханаху ва Таалага муктаж болуп табылат. Дагы Алла Субханаху ва Таала айтып атат: "Ва ида саалака ибади анни фа инни карибун уджибу да'вата да'i ида да'ан фальястажибу ли вал ю'мину би ла'аллахум яршудун." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат Бакара сүрөсүнүн 186 аятында: "Эгерде сенден, дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан, менин пенделерим мен жөнүндө сураша турган болсо, фа инни кариб деди, мен аларга жакынмын деди. Уджибу да'вата да'i ида да'ан,
дуа кылган адам дуа кылып мага дуа кылып кайрыла турган болсо, мен анын дуасына жооп берем деди. Алла субханаху ва тааланын уадасы, өзүнүн пендесине берип турган уадасы. Башкача айтканда элестетиңиз, бизге Алла субханаху ва таала эч бир нерседе муктаж эмес. Биз айтканыбыздай Алла субханаху ва таалага ар бир аракетибизде Аллах таалага муктажбыз. Эми Алла субханаху ва таала ошондой зат болуп туруп айтып атат: эгерде сенден менин пенделерим мен жөнүндө сураша турган болсо, мен аларга жакынмын деди. Уджибу да'вата да'i иза да'ан. Эгерде менден дуа кылуучу адам менден сурай турган болсо, мен анын дуасына жооп берем деди. Фал ястажибу ли деди Аллах таала. Эми алар дагы мага жооп беришсин деди Алла субханаху ва таала. Пенделерин айтып атат. Алар дагы мага жооп беришсин деди. Пенде эмнеси менен Алла субханаху ва таалага жооп берет? Кантип? Баарыбызга белгилүү, ошол Алла субханаху ва тааланын буйругуна, динине, талабына жооп берет. Аллах таала айтып атат: мен алар сураса, мен аларга жооп берем, дуасын кабыл кылам деп атат. Эми алар дагы мага жооп беришсин деп атат. Көрдүңүзбү, биз эгерде дуа кылуудан алдын биз дагы Алла субханаху ва таалага жооп беришибиз керек. Пенде мусулман адам ойлойт да, мисалы өзүнүн түшүнүгүнө жараша, өзүнүн эч кандай бир күнөөлөрүн ойлобостон келечекте келет. Дуа кандай учурларда кабыл болот, эмне себептерди кармануу керек деген маселеде. Анан мусулман пенде ойлойт да, эмне үчүн менин дуама Алла субханаху ва таала жооп бербейт, эмне үчүн менин дуам кабыл болбойт, эмне үчүн мага бербейт, эмне үчүн деп хадистерде эскерилгендей пенде айтат. Бирок алымдар айткандай, ошол сөздөрдү, ошол ойлорду ойлонуудан, айтуудан алдын азыркы Алла субханаху ва тааланын сөзүнө көңүл бөлүү керек. Фал ястажибу ли деп атат. Мага дагы жооп беришсин алар деп атат. Вал ю'мину би деп атат. Мага ыйман келтиришсин деп атат. Көрдүңүзбү, Алла субханаху ва тааланын уадасын, андан кийинки бизден талап кылып турган талабын. Ошондуктан алымдар айткандай, мусулман адам Алла субханаху ва тааладан кандайдыр бир муктаждыгын сурап жаткан учурда эң биринчи ойлоно турган нерсеси: мен Алла субханаху ва таалага жооп бердимби? Менин Аллах таалага ыйманым кандай болуп атат? Мага Алла субханаху ва таала жооп бере тургандайбы? Же кандай мына ушул нерсесин карасын дейт алымдар. Чындыгында эгерде антип карабай турган болсо, ал адам Алла субханаху ва тааланын акыларын жоготуп турган болсо, андан өтүп Алла субханаху ва тааланын пенделеринин акыларын жоготуп турган болсо, жана ошондой эле ошол пенделерине зулумдуктарды жеткирип турган болсо, жана Алла субханаху ва таала адалдан же десе адалдан жебей турган болсо, арамдан жеп турган болсо, кийген кийимдери арамдан болуп турган болсо, арамдан хадисте келгендей азыктанып турган болсо, бирок ошончо туура эмес нерселерди жасап, Аллахка толук кандуу моюн сунуп, жооп бербей туруп, эми колун көтөрүп ошол хадисте келгендей: мен дуамды кабыл кыл, я раб деп колун асманга көтөрүп, жада калса ал ушунчалык жаман абалда туруп, сапарда туруп дуа кылып турса дагы, ал адамга эмне деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Фа анна юстажабу ли залик деп атат. Ал адамга кайдан анын суроосуна жооп берилет, кайдан анын дуасы кабыл кылынат деп атат. Ошондуктан да Алла субханаху ва таала бул аятта эмне деп атат? Алар дагы мага жооп беришсин деди. Вал ю'мину би,
мага ыйман келтиришсин деди. Лааллахум яршудун. Эмне үчүн мунун бардыгы? Туура жолго түшүү үчүн. Туура жолдо жүрүү үчүн. Дагы Аллах субханаху ва таала Ал-А'раф сүрөсүндө «Уд'у Rabbakum tadarru'au wa khufya» dedi. Силер Раббиңерге жалбарып жана купуя түрүндө дуа кылгыла деди. Купуя түрүндө дуа кылгыла деди. Жалбарган абалда дуа кылгыла Раббиңерге деди. Аллах дуага буйруп атат. Демек дуа келечекте хадисте дагы келет. Бул Аллах субханаху ва таала жакшы көргөн, Аллах таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадаттардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жадагылса хадисинде ад-дуау хувал ибада деген. Дуа бул ибадат деген. Демек мусулман адам өзүнүн ошол дуа кылып жаткан мезгилдеги дуасына, ошол абалдарына өтө жакшы көңүл бөлүп жасоосу керек. Дуаны көпчүлүгүбүз чындыгында маани бербейбиз. Дуаны мүмкүн кээ бирөөлөр бул ибадат деп деле эсептебейт. Аллахтан тиленүү керек, тилек ушул сыяктуу кабыл алат. Жок, андай эмес. Аллах субханаху ва таала Раббиңерге жалбарып жана купуя түрүндө дуа кылгыла деп атат. Иннаху ла юхиббул муътадин. Аллах дуада чектен ашкандарды жакшы көрбөйт деп атат. Дуада дагы мусулман адам чектен ашат. Өзүнө пайдасыз нерселерди сурап, же болбосо күнөө бар болгон нерселерди сурап, же кандайдыр бир диндеги жок сөздөрдү колдонуп чектен ашат. Аллах таала иннаху ла юхиббул муътадин деп атат. Ва ла туфсиду фил арди ба'да ислахиха. Жер бетинде эми оңолуп, Аллах оңоп түзөп койгондон кийин бузукулук таратпагыла. Вад'ууху хауфа ва тамаа деп дагы айтып атат. Силер Аллахка дуа кылганда корккон абалда жана үмүт эткен абалда дуа кылгыла деп атат. Бүт Аллах субханаху ва таала бизге эрежелерин үйрөтүп атат дуанын. Кандай абалда дуа кылуу керек? Көрдүңүзбү? Андан алдын мусулман адам дуа кылуудан алдын өзү кандай абалда болуу керек? Аларды эскертип атат. Азыр эми бул жерде жалбарып деп айтты андан алдын. Жалбарып дуа кылгыла деп. Бул деген сөз чын жүрөктөн сен берилип дуа кыл деген сөз келечекте келет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Аллах таала капилетте туруп, кайдыгерлик менен, кош көңүлдүк менен жасалган дуаны кабыл кылбайт. Ушунчалык даражада дуанын орду өтө терең, жогору. Аллах айтып атат, корккон абалда жана үмүт эткен абалда дуа кылгыла деди. Эмнени үмүт этебиз? Аллах субханаху ва тааланын фазилетинен, артыкчылыгынан, мээримдүүлүгүнөн, берешендигинен, анын алдындагы сооптордун чексиз экендигинен, чексиз экенине үмүт этип дуа кылабыз. Инна рахматаллахи карибум минал мухсинин деп атат Аллах таала. Аллахтын мээрими мухсиндерге жакын деп атат. Жакшылык кылган адамдарга, ихсан кылган адамдарга Аллахтын мээрими ошол адамдарга жакын деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы дуага үгүттөп, дуанын маанилүүлүгүн баяндап туруп айтып атат. Муслимде келген хадис 2577 номер. Я ибади, лау анна аувалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر dedi. Allah aytып атат Кудси хадисте. О пенделерим деп атат Аллах таала. Карасаңыз, алымдар айткандай, ошол улуу зат бизге өзүнүн кулдарына кайрылып атат. Пенделерим, менин кулдарым, менин жараткан пенделерим деп Аллах таала бизге кайрылып атат.
Эмне деп атат? Эгерде силердин те ошол эң эле адам атадан бери ошол жаралган бүт инсандардын бардыгы ошол замандан тартып те кыяматка чейинки адамдардын бардыгы жана жиндердин бардыгы чогулуп туруп бир жерге чогулсаңар деп атат Аллах Таала. Жана ошол бүт ошол жиндердин инсандардын баары менден тилек кылып дуа сураша турган болсо деп атат. Мен алардын ар биринин дуасын кабыл кылып сураган нерсесин берсем, ушул менин аларга болгон, аларга берген, алардын дуаларын кабыл кылуум менин мүлкүмдөн эч нерсени кемитип койбойт деди. Кемибейт менин эч бир нерсем деди. Бүт ошолордун бардыгына сураган нерселерин берсем дагы деди. Мисал келтирип айтты. Эгерде ийнени биз деңизге малып туруп салып алсак, деңиздеги суу кемийби? Ушунчалык дагы кемибейт деди. Ушунчалык дагы кемибейт деди. Эч ким айтпайт да деңиздин суусу кемип кетти, азайып кетти деп. Эми Аллах субханаху ва таала айтып атат: менин ошончолук бүт баарына берип турсам дагы, менин алдымдагы мүлкүм ушунчалык деңгээлде дагы кемип кетпейт деп атат. Демек Аллах субханаху ва таала мээримдүү, ырайымдуу зат. Анын эгерде бере турган болсо пендесине эч бир нерсеси кемибейт. Демек мусулман адам чын жүрөктөн ыйман келтирип, ишенип билүүсү керек. Анын Раббиси ушунчалык берешен зат, берсе дагы анын алдындагы эч бир нерсеси кемибеген зат. Ошондуктан дагы Ибнул Каййим жана башкалар алып келгендей: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب dedi. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب dedi. Эмне деп атат? Сен адам баласынан эч бир нерсени суранбагын дейт. Суранбагын, сен эшиктери жабылбаган заттан сурагын деп атат. Анткени эмне дейт? Аллах сен эгер андан сурабасаң, дуа кылбасаң, ал сага ачууланат. Ал эми адам баласы сен андан сурасаң сага ачууланат дейт. Чындыгында биз сурайлы бири-бирибизден. Бир жолу мүмкүн берет, бирок ачууланат, жактырбайт. Бирок бул жерде айтылгандай, сен Аллахтан сурабасаң, сага Аллах субханаху ва таала ачуусу келет. Хадисте дагы келет. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз бул азыркы Аллах субханаху ва тааланын аяттарынан жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен, азыркы сөздөн билгенибиздей, демек дуанын орду шариятыбызда өтө жогору. Демек биз бул дуабызга, намазыбызга, ыйманыбызга, орозобузга жана башка ушул сыяктуу чоң ибадаттарыбызга кандай көңүл бөлгөн болсок, дал ошондой көңүл бөлүшүбүз керек. Анткени мусулман адам хадисте келет, дуа кылган учурда эч качан зыянга учурабайт. Мейли анын дуасы кабыл болбосо дагы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, же Аллах субханаху ва таала анын дуасын кабыл кылышы мүмкүн. Кандай учурларда кабыл болот? Келечекте алганга аракет кылабыз кээ бир себептерин. Же болбосо Аллах субханаху ва таала ал адамга ошол дуасын кабыл кылбай, кыямат күнгө соопторун жыйнап коет, даярдап. Ошол мезгилде алабыз. Демек, дуа жасап, адам токтобой жасай берүү керек. Дуасын кабыл кылса, алхамдулилла. Кабыл болбой калса, шарттары табылгандан кийин анын сооптору жыйналып турат кыямат күнү. Же болбосо, андай дагы болбосо, же Аллах субханаху ва таала ошол дуасы себептүү анын башына келе турган балени тосот. Биз аны билбейбиз, башыбызга эмне бале келет.
Демек дуа кылсаң мүмкүн Алла субханаху ва тааля ошол дуаң себептүү сен башка бир нерсе сурасаң дагы эмне сенден Алла субханаху ва тааля келе турган кандайдыр бир балени, кырсыкты, жамандыкты тосот, кетирет. Демек бизге белгилүү болду, урматтуу мусулман бир тууган, дуабыздын орду ушунчалык жогору экен. Бирок мусулман адам биздин ар бирибиз каалайбыз, ошол нерсеге умтулабыз, биздин жасаган ар бир дуабыз кабыл болсо экен депчи. Себеби пенде Аллах Таалага муктаж. Аллах Таала бизге муктаж эмес. Айтканыбыздай. Эми демек мусулман адам муктаж болгондон кийин Алла субханаху ва тааладан тиленип дуа кылат. Анан дуа кылганда айтканыбыздай дуам кабыл болсо экен дейт. Ар түрдүү дуа кылат ал. Динине тиешелүү дуа, дүнүйөсүнө тиешелүү, акыретине тиешелүү, ар түрдүү диндеги бар нерселерди тиленип Алла субханаху ва тааладан тиленет. Бирок эгерде мусулман адам дуасы кандай себептерди карманганда дуасы кабыл болорун билбесе, ал адам мүмкүн жөн эле айрыкча дуасы кабыл болбой турган нерселерди жасап жүргөн болсо анын дуасы бекер кетет. Анын дуасында эч кандай пайда болбойт. Анткени дуа кабыл боло турган себептерден дуаны кабыл кылып, дуа кабыл болуусунан тосуп кое турган себептерден арылган жок. Ошол эле учурда мусулман адам дуам канткенде кабыл болот деп, ошол кабыл болуунун себептерине аракет кылуу керек. Муну айтканыбыздай баарыбыз каалайбыз. Ибн Каййим рахимахулла өзүнүн Ал-Жавабул Кафи аттуу китебинде кандай себептерди карманса мусулман адамдын дуасы айтат, анын дуасы почти кабыл болбой койбойт дейт да. Эгерде ушул ушул себептерди карманган болсо дейт. Өтө керемет, өтө пайдалуу себептерди эскерет. Ал кандай себептер? Айтат рахимахулла биринчи себепти баяндап. Ва ида жамаа ма'ад дуаи деп туруп худурал калби ва жам'иятаху би куллиятихи алал матлуб дейт. Жана айттык го. Жүрөгү чачыранды болбой, чын жүрөктөн жүрөгүн топтоо керек дейт. Тиленип атабызбы? Биз аламдардын Раббиси Аллах Таалага тиленип суранып атабыз. Аллахтан тиленип атабыз. Аллахка жалбарып атканда эмне кылуу керек? Жүрөгүн бир ошол тарапка топтоо керек. Жыйноо керек. Ар нерсени ойлонгон болсо бул адам сурап аткан жок бул. Сиз элестетиңиз, бир кадыр барктуу адамдан бирдеме сурап атканда сиз ойноп, ар нерсени башка жактарга көңүл бөлүп сурап атасыз. Ал сизди акылдан азган адам деп жооп берип, сизге эч кандай сураган нерсеңизди бербейт ал адам. Сизди кабыл алуудан баш тартышы мүмкүн эгерде ушундай мамилени жасаган болсоңуз. Эми Алла субханаху ва тааля ал бардык махлукаттардын Раббиси болуп турган зат. Биз ага дуа кылып жаткан мезгилде жүрөгүбүздү бир жерге жыйнап туруп, чын жүрөктөн, бул жерде айтып аткандай, ва жам'иятаху би куллиятихи деп атат. Бүт баарын эч башка жака бөлбөстөн жүрөктү жалгыз бош коюу. Көңүл бөлүп. Бул биринчи себеби деди. Экинчи себеби кабыл боло турган убакыттарды издөө керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир нече хадистерде Аллах кайсыл убакыттарда же кайсыл жерлерде мисалы, же кайсыл убакыттарда көбүрөөк дуаларды кабыл кылуусу айтылган. Ошол убакыттарга умтулуп бекем болуу керек деди. Бул экинчи себеби.
Эгерде мынау 13 себеп эскерет, ошол 13 себепти биз өзүбүздө жыйнап, амал кылып, дуа кылып жүрө турган болсок, иншалла бул имам айткандай биздин дуабыз кайтарылбай кабыл болгонго себеп болот. Экинчиси ушул деп атат. Мисал катарында 6 убакытты белгилеп айтат. Хадистерде эскерилген. Биринчиси түндүн 3төн акыркы 1 бөлүгүндө деди. Акыркы бөлүгүндө. Түндү 3кө бөлө турган болсок, ошонун акыркы 3-чү бөлүгүндө дуа кылуу деди. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтты го. Алла субханаху ва тааля түндүн акыркы 3 бөлүгү калган кезде, бул биз жашап жаткан асманга түшүп, ким менден сурайт? Ким менден мен ядууни фа астажиба лаху? Ким менден дуа кылып сурайт, мен анын дуасын кабыл кылам деди го. Ким менден кечирим сурайт, мен аны кечирем деп убада берди го Алла субханаху ва тааля. Ошол убакытта айтып атат. Бул биринчи убакыт. Экинчиси ва байнал адани вал икама деди. Азан менен икаматтын, камат дейбиз же икамат, ошол экөөнүн ортосундагы убакыт деди, аралыгы. Азан айтып койду, намаз башталганга чейинки убакыт икамат айтылып. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет да, ад-дуау ла юрадду байнал адани вал икама. Икамат менен азандын ортосундагы жасалган дуа кабыл болбой койбойт, сөзсүз кабыл болот деп, кайтарылбайт деп. Бул экинчи убакыт дейт. Үчүнчү ва индал азан дейт, андан алдын. Мейли, үчүнчүсү индал азан дейт. Азан бүткөн учурда дейт. Ал үчүнчүдөн айырмасы бар. Азан айтты, айткандан кийин биз эмне кылабыз? Сунна, азандагы сунналардан азанды артынан кайталап бүтүп, азан бүткөндөн кийин азандын дуасын окуйбуз. Хадис келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, андан кийинки дароо айтыла турган учур. Себеби жанагы икамат менен мүмкүн, ал бир аздан кийин кылышы мүмкүн да. Тек икамат айтылганга чейин. Хадис келет да, атайын азан бүткөндөн кийин дуа кыл, дуаң кабыл болот деп. Ошону эскерди. Бул ошол эмне экен? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып атат, бул Таялиси өзүнүн муснадында алып келип атат, сахих хадис. Ида нудия бис-салати футихат абвабус самаи вастужибат дуа деди. Эгерде намазга азан чакырылган болсо, асмандын эшиктери ачылып, дуа кабыл болот деди. Ооба. Үчүнчү убакытты айттык, ал ошол азан менен икаматтын ортосунда. Ага далил жанакы хадис. Ал хадис дагы Абу Дауд жана имам Тирмидийдин сунандарында келет. Сахих хадис. Шейх Албани жана башкалар сахих деп айткан. Эми төртүнчү убакыт адбарус салаватил ал-мактуба деди. Парыз намаздардын акыркы убагы деди. Адбар деп кээ бир алымдар айткандай, бул эки маанини түшүндүрөт. Салам бергенден кийинки учурду түшүндүрөт. Же болбосо намаз бүтүп салам берерден алдыңкы учурду түшүндүрөт. Ушул эки маанини тең өз ичине камтышы мүмкүн. Адбар деген сөз. Мисалы, экинчи ыктымалды ала турган болсок, мусулман адам намазы бүткөндөн кийин саламга чейин, эки жакка салам бергенге чейин дуа кылуу керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го. Жанагы ташаххудту үйрөтүп туруп ошол хадисте келгендей, бул хадис Бухариде, Муслимде келген хадис. Сумма ятахайяр минад-дуаи а'джабаху илейхи фаядуу деди. Бүт салаватты айтып, жанакы 4 нерседен сактоо тиленгенден кийин, андан кийин өзү жактырган тилегин айтып дуа кылсын деди.
Көрдүңүздөрбү? Демек бул ушул биринчи мааниси. Экинчи мааниси саламдан кийин. Антсе дагы болот. Биринчи абалды пайдаланып, биринчи пикирди пайдаланып, антип дуа кылса дагы болот. Саламга чейин. Саламга чейин. Бирок алымдар айтышат, саламга чейин жанакы дуаларды айткандан кийин, салаватты айткан, ташаххудтарды айткандан кийин саламга чейин дуа кылганы жакшы дешет. Саламдан кийин дуа кылгандан көрө дешет. Андан көрө андан алдын кылган жакшыраак деп айтышат. Эмне үчүн десе, анткени пенде Аллах менен болгон байланышта турат. Байланышы үзүлө элек. Себеби намаз байланышта. Биз Аллах менен болгон байланышта турабыз. Бүтө элек салам берип бүтө элек биз. Демек, ошол Аллах менен байланышта болуп турган учурда суроо бүткөндөн кийин сураганга караганда жакшыраак дешкен. Wallahu alam. Андан кийинки 5-чи убакыт жума күнү имам мимбарга көтөрүлгөндөн жума намазы бүткөнгө чейин, жума намазы бүтүп салам бергенге чейинки убакыт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го хадисинде, Муслимде келген хадис. Жума күнү бир убакыт бар. Эгерде мусулман адам ошол убакытта Аллахтан эмнени сураса, Аллах сөзсүз берет деген. Ошол кайсыл убакыт деп келгенде Абу Муса аль-Аш'ариден келген хадисте хия ма байна ан яджлиса ал-имаму ила ан туqda as-сала деген. Ал убакыт имам мимбарга көтөрүлгөндөн тартып, ошол убакыттан жума намаз бар го 2 рекет парызы. Ошол 2 рекет парызын бүтүп салам бергенге чейинки убакыт деп келет. Демек мусулман адам ушул убакытта дагы дуа кылганга умтулуу керек. Кантип, мисалы, имам мимбарда туруп дуа кылат. Ошондо амин деп турат. Өзүнчө дуа кылып отура бербейт, өзүн дуа кыла турган жерлер бар. Же болбосо 2 хутба бар. 2 хутбанын ортосунда имам эс алып бир аз тыныгууга кылган учурда ошондо дуа кылат, мисалы. Же болбосо намаздын ичинде, саждада болсун. Жана ошондой эле жана айтканыбыздай салам бергенге чейин намаздын аягында жуманын. Бүт ушул азыркы хадиске кире турган, байланыштуу болгон убакыттар. Ошол убакыттарды дагы биз текке кетирбешибиз керек. Алтынчы убакыт деди Ибнул Каййим рахимахуллах, ахиру саатин ба'дал аср деди. Жума күнү асыр намазынан кийинки акыркы убакыт деди. Шам намазынан алдыңкы. Шам намазына жакынкы болгон убакыттар деди да, мындайча айтканда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, жума күнү 12 саат бар деди. 12 убакыт бар деди. Эгерде мусулман адам ошол убакыттарда Аллах Тааладан эмне нерсени суранган болсо, Аллах ошонусун берет деди. Фалтамисуха, кайсыл учур десе, фалтамисуха ахира саатин ба'дал аср деди. Асырдан кийинки акыркы учурда издегиле ошол убакытты деди. Көрдүңүздөрбү? Демек ошол бул шам намазына жакынкы болгон убакыттар. Асыр намазынан кийин башталат, бирок айрыкча ошол шам намазына аз калгандагы учурлар. Демек бул имам эмнени эскерди? Экинчи себеп деди, биздин дуабыз кабыл болуш үчүн. Эмне деди? Ошол кабыл боло турган убакыттарды карап, ошол убакыттарга умтулалы, ошол убакыттарда дуа кылганга тырышалы деди. Үчүнчү себеп хушуул калб ва инкисаруху байна ядай раббихи зуллан ва тадарруан деди. Дуа кылып аткан адамдын жүрөгүнүн сынып туруусу деди Аллахтын алдында. Жүрөк сынганда адам кандай болот? Биз түшүнөбүз го, жүрөк сынганда. Эми Аллахтын алдында жүрөк сынып туруш керек деп атат. Коркуп, анан жүрөк сынып туруш керек деп атат. Зуллан, кор болгон абалда туруш керек деп атат.
ва тадарруан, жана айтканыбыздай жалбарып ушунчалык абалда туруш керек деп атат. Бул үчүнчү себеби деп атат. Анткени Аллах субханаху ва таала жанадагы айттык го, уд'у раббакум тадарруан ва хуфя деди. Раббиңерге дуа кылганда жалбарып жана купуя дуа кылгыла деп атат Аллах таала. Демек үчүнчү себеп ушул. Жүрөк Аллахтын алдында ушунчалык кор болгон абалда туруп, сынган абалда туруп дуа кылуу. Көрдүңүздөрбү? Дуа ушунчалык бул мааниге ээ болгон ибадат. Эгерде биз ушунчалык абалдар менен дуа кыла турган болсок, бул имам айткандай дуалар сөзсүз кабыл болот, кайтарылбайт иншалла деп атат. Төртүнчү себеп истикбалул кибла вакта дуа деди. Дуа кылып атканда кыблага жүздөнүп дуа кылуу деди. Кыблага. Бул азыркы эскерилип аткан себептер, урматтуу мусулман бир тууган, бул биздин мойнубузда парыз делген себептер эмес. Бирок үгүттөлүп, далилдерде эскерилип, дуа кабыл болуусуна себеп болгон себептер булар. Биз тырышышыбыз керек. Ал бизден сөзсүз талап кылынат. Анда сен дуа кылбадың деген маанини табуу кыйын, антип айтуу кыйын. Бирок анын таасири чоң деген. Бул нерсе анык. Эми ошол себептердин төртүнчүсүн баянда эмне деп атат? Дуа кылып аткан учурда кыблага карап, кыблага жүздөнүү деп атат. Алымдар айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыблага жүздөнүп дуа кылган учурлары болгон. Жүздөнбөй кылган учурлары дагы болгон. Мисалы Бадыр казатында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мушриктердин санынын ушунчалык көп экендигин көргөн учурда кыблага карап жүздөнүп туруп дуа кылган. Кыблага жүздөнүп туруп дуа кылган. Демек бул кайчанчы себеп? Төртүнчү себеп, урматтуу мусулман бир тууган. Бешинчи себеп деди бул имам, ат-тахарату инда дуа. Дуа кылуудан алдын даараттуу болуу деди. Бул дагы парыз эмес. Бирок бул дуа кабыл болуусунун себептеринен деп туруп эскерип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дауд рахимахулланын сунанында келет 17 номерде. Ахмадтын муснадында келет 19034 номерде. Шейх Насруддин Албани сахих деп айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде келет. Ал-Мухаджир ибни Кунфуз деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарат алып жаткан учурда салам берип келет. Пайгамбарыбыз дарат алып аткан болчу. Салам бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп кайтарбайт. Саламынын жообун дарат алып аткан болот. Ошентип пайгамбарыбыз даратты алып бүтүп анан саламына алик алат. Саламына жооп берет. Анан айтат: "Иннаху лам ямнa'ни ан арудда алейка илля анни карихту ан азкураллаха илля аля тахара" дейт. Мени сага алик алуудан эч нерсе тоскон жок дейт. Бирок мен сага саламыңа жооп берип, Аллахтын ысымын эскергенде дараттуу болуп эскерүүнү кааладым дейт. Эч нерсе тосуп турган жок дейт. Мен сага саламыңа жооп берип койсом болмок дейт. Бирок мен Аллахтын ысымын эскергенде, себеби алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух деп Аллахтын ысымын эскерет жооп берген адам. Эми ошол Аллахтын ысымын эскергенде мен дараттуу болуп эскерүүнү кааладым. Ошон үчүн мен дарат алып жаткан учурда мен сенин саламыңа жооп бергеним жок дейт. Демек Аллахты зикир кылуу, дуа дагы ошол Аллах субханаху ва тааланы эстөөгө кирет. Аллахты зикир кылууга кирет. Демек бешинчи себеп ушул, дараттуу болуу. Алтынчы себеп раф'ул ядайни инда дуа деди. Дуа кылып жаткан учурда эки колду көтөрүп дуа кылуу деди. Салман аль-Фариси радиаллаху анхунун хадисинде келет. Абу Дауд рахимахуллах сунанында алып келет, 1488 номер. Шейх Насруддин сахих деп
өкім берген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: инна раббакум хаййюн каримун ястахи мин абдихи ида рафаа ядайхи илайхи ан яруддахума сифран деген. Пайғамбар эмне деп атат саллаллаху алейхи вассалам: силердин Раббиңер уяттуу зат жана берешен зат. Пендеси эгерде эки колун көтөрүп дуа кыла турган болсо, аны куру жалак кайтаруудан уялат деди. Силердин Раббиңер ушундай зат деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Колун көтөрүп дуа кылса, анын эки колун куру жалак кайтаруудан, дуасын кабыл кылбай коюудан Аллах уялат деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах бизден эмне уялып же ушундай бир кандайдыр бир мындай нерсеге муктаж эмес. Бирок Аллах субханаху ва таала өзү ушундай зат экендигин бизге мээримин төгүп баяндап атат. Демек, азыркы имам азыр 6-чы себеп деп эки колду көтөрүү дегенде ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине таянып туруп айтып жаткан учуру. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде, Муслимде келген хадис. Бухариде 1030, Муслимде 895 номерде хадис келет. Анас радиаллаху анхудан. Бул сахаба айтып атат: "Раиту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ярфау ядайхи фи дуа хатта юра баяду ибтайхи." Жана жамгыр тилеп намаз окушат го, ошол намазында ошол жамгыр тилөөдө минбарда туруп дуа кылган кезде деп атат, эки колун көтөрүп дуа кылганда, ушунчалык катуу көтөрүп дуа кылган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колтугунун өңү актыгы дагы көрүнүп калганга чейин деген. Ушунчалык катуу деңгээлде көтөрүп дуа кылды деп айтып атат. Демек, бул имам 6-чы себеп деп дуа кылып жаткан учурда мусулман адам колун көтөрүп дуа кылуусу деди. Бул дагы айтканыбыздай, урматтуу мусулман бир тууган, парыз иретинде эмес, балким мустахаб жана ошол дуабыздын кабыл болуу себептеринин бири. 7-чи себеп ал-бадаату бихамдиллахи ва тамжидихи thumma as-salaa ala nabiyhi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem qabla ad-du'a. 7-чи себеп дуаны баштоодон алдын бүт ирети менен келет. Дуаны баштоодон алдын, дуа тилегибизди айтуудан алдын Аллах субханаху ва таалага мактоо айтуу деди. Аллахты улуктоо, даңктоо деди. Мактоо айтып. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу деди. Дуаны баштоодон алдын. Абу Давуд рахимахулла жана имам Тирмидинин сунандарында келет. Абу Давудда 1481, Тирмидиде 3477 номер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намаз бир кишини, бир адамды намазын окуп атып, бирок намазында Аллахка мактоо айтпай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтпай дуа кылып аткан угат намазында. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанагы адамды чакырып туруп, биринчи ажила хада дейт, могул адам шашып койду дейт. Кийин аны чакырып туруп айтат: эгерде ида салла ахадукум фалябда битахмиди рабби ва санаа алейхи thumma yusalli ala nabi sallallahu thumma yad'u ba'du bima sha'a дейт. Эгерде силердин бирөөңөр намаз окуй турган болсо, эң биринчи Раббисин мактоо менен баштасын дейт. Ага даңктоо айтуу менен баштасын, кийин пайгамбарга салават айтып, андан кийин каалаган дуасын айтып, каалаган тилегин кылсын дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул 7-чи себеп, дуабыз кабыл болуусу үчүн. 8-чи себеп ат-таубату вал истигфару байна ядай дуа. Дуа кылуудан алдын Аллах Тааладан тиленип, бир тилекти тиленип, ошонун кабыл болуусун үмүт кылып туруудан алдын тообо кылуу. Күнөө жасадык. Күнөө жасап алдыңыз. Ошол күнөөгө тообо кылуу.
Истигфар айтуу, Аллахтан күнөөмдү кечир деп истигфар айтуу дуа кылуудан алдын. Себеби жана хадис бар деп эскербедикпи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, имам Муслим рахимахулла 1015 номерди алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир адамды эскерет. Кантип? Ар-раджулу ютилу сафар. Сапарда жүрөт дейт. Себеби мусафирдин дуасы кабыл болот деген хадис бар да. Сапарда көп жүрөт, узак сапарда. Аш'аth деди. Шунчалык келбети сапарда жүргөндүктөн алып бир аз абалы начарлап калган. Чаң, ушул сыяктуу нерсе сапардагы адам таза бир абалда болбойт көбүнчө. Ак бар деди, чаң баскан болот, чачтары дагы ушундай бир мүмкүн жакшы жуула элек ушундай бир абалда болот. Ямудду ядайхи ила сама, ал адам эки колун Аллахка көтөрүп дуа кылат. Демек бүт себептери бар да, дуанын кабыл боло турган себептери. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерип атат. Эмне деп атат? Я Раб деп Аллах Тааланын Рабби экендиги, эге экендигин айтып туруп Аллахка жалбарып атат. О Роббим деп айтып атат. Жанакындай абал, сапарда жүрөт, мынакей колун көтөрүп атат асманга. Жана о Роббим деп Аллахка кайрылып атат. Бүт себептерин алып атат, колун көтөрүп атат. Бирок эмне деп атат? Ва мат'амуху харам. Жеген тамагы арам деп атат. Арам менен азыктанып атат бирок деп атат. Бирок себептерин карманып атат. Бирок истигфар жок, тобо жок. Күнөөлөрдөн арылуу, аларды таштоо жок. Эмне деп атат? Ва мат'амуху харам. Жей турган тамагы арам ал адамдын. Ва машрабуху харам. Ичип жаткан ичимдиги дагы арам болуп атат деп атат. Ва малбасуху харам. Кийген кийими дагы арамдан келген деп атат. Арам жолдон тауып кийинген деп атат. Ва гузия бил харам деп дагы айтып атат. Арамдан азыктанып жүрүп атат. Фа анна юстажабу лизалик деп атат пайгамбарыбыз. Эми ал адамга кайдан кабыл болсун дуасы деп атат. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Биз дуа кылуудан алдын күнөөлөрүбүзгө тобо кылышыбыз керек. Эгерде чын дилден тобо кылсак, Аллах тобону кабыл кылат. Бир адам ойлобосун, мен күнөөлөрүм көп, тобо кылсам, бул шайтандын азгырыгы, тобо кылсам деле кечирилбейт го. Дуа кылсаң тобо кылышың керек экен, истигфар айтышың керек экен, бирок мен тобо кылсам деле, истигфар айтсам деле менин күнөөлөрүм толгон токой. Мүмкүн эртең бир күнү дагы кайталап алам. Менин акыбалым начар деп. Жок, бул шайтандын азгырып жаткандыгы. Пенде эгерде чындап тобо кылса, Аллах ага мүмкүн кайра күнөөгө түшүп калса дагы ага жардамын берип, аны келечекте ал адам кор болбойт. Кор болгон адам, зыянга учураган адам ким болот? Жанагы шайтандын азгырыгын азгырылып, тобо дагы кылбай, ошол күнөөсүндө жүрө берген адам болот. Күнөөдөн таза адам жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай. Куллу бани адам хатта деди го. Адам баласынын ар бири ката кетирет деди. Ва хайрул хаттаина тавабун деди го. Ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тобо кылуучулар деген. Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху деп атат. Күнөөдөн тобо кылган адам күнөөсү жок адам сыяктуу болот деп атат. Демек, бул жерде да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арамдан азыктанса, арамдан кийинсе, арамдан ичсе, кантип анын дуасы кабыл болот деп атат. Мусулман адам четтен кийинге аракет кылат. Бирок шайтанга азгырылып жок деп жанакындай туура эмес пикирлерге барбайт. Шайтан ыраазы болбойт инсандан. Шайтан Куранда айткандай өзү менен кошо жаханнамга алып кетүүгө аракет кылат. Тозокко алып кетүүгө аракет кылат. Шайтан ошого жол алган, анын вазифасы, анын өзүнүн каалоосу ошол. Ошондуктан шайтандын азгырыгына азгырылбоо керек. Бул жерде эмне деп атат? 8-чи себеп дуа кылуудан алдын тобо кылып истигфар айтуу. Алхамдулилла, жеңил тобонун шарты. Аллахым, мен күнөө жасап алдым. Күнөөмдү мойнума аламын. Хадистерде келгендей. Мойнума аламын күнөөмдү. Сен кечиримдүү, мээримдүү затсың, күнөөмдү кечирген деп кайра кайтпаганга ниеттенет.
Эгерде бирөөнүн акысын жеп койгон болсо, аны кайтарганга аракет кылат. Же кечирим сурап, аны менди кечирип кой деп, ушундай жолго барат эгерде бирөөгө тиешелүү болгон болсо акысы. Ал эми өзү менен Раббисинин ортосунда жөнөкөй күнөө болгон болсо, эмне кылат? Аны таштайт. Өкүнөт, кайтпайм деп тобо кылат. Алхамдулилла, ушундай эч бир Алла субханаху ва тааля бизден дүниеңдүн бардыгын садака кылгын, же мондай кылгын, же мондай жумуштарды, андай нерсени талап кылган жок, урматтуу мусулман бир тууган. Демек, бул эмне экен? 8-чи себеп дуа кылуудан алдын тобо кылып, Алла субханаху ва таалядан истигфар айтып, күнөөлөрдүн кечирилүүсүн талап кылуу. Ушул жерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин эскерели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Муслимде 1702 номерде келет. Я айюхан нас, о адамдар дейт пайгамбарыбыз. Тубу илаллах, Аллах таалага тобо кылгыла дейт. Айтканыбыздай, пенде тобо кыла берет. Хадистерге келгенде Алла субханаху ва тааля биз тободон чарчап калбасак, Аллах таала биздин тобобузду кабыл кылуудан токтобойт. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Рабби Аллахка тобо кылгыла, фа инни атубу фил яуми илайхи миата марра деди. Анткени мен Раббиме, Аллахка бир күндө 100 ирет тобо кылам деп атат. Пайгамбар зат, келерки жана өткөн күнөөлөрү кечирилген зат эмне деп атат? Бир күндө 100 ирет тобо кылам деди. Тобо кылгыла деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз дуабыздын алдында дегеле андан башка убакыттарда тобо менен, айрыкча дуа кылып турган учурда тобого көңүл бөлөлү. 9-чу себеп ал-илхаху фид-дуаи ва адаму истиджалил ижаба деди. Дуаны үзбөй такай кылып жүрүү деди. Токтотуп койбоо деди. Көп такрар кылып көп жасоо дуаны деди. Себеби бизде бир айып бар. Мусулман адамда бир айып бар. Бир кылат, 2 кылат, 3 кылат, болду. Кабыл болбосо бүттү, ал жасабайт да. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерседен кайтарган. Шашпагыла деген. Аллах кабыл кыла, силер шашпасаңар эле деген. Кантип шашат дегенде, дуа кылдым, дуам кабыл болбоду деп шашып кетет деген. Бул жерде 9-чу себеп деп эмне деп атат? Шашып кетпес керек деп атат. Шашпаш керек. Дуаны калтырбай улантып кете берүү керек деп атат. Анткени биз сөзүбүздүн башында да айттык го. Мусулман адам дуа кылганда эч качан зыянга учурабайт деп. Акыретте соогун табат эгерде Алла субханаху ва тааля дуасын кабыл кылбаган болсо деп. Мына бул жерде да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыркы биз айткан хадисте айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз дуа кылдым, болду эми кабыл болбоду деп таштап койбостон, дуабыз кабыл болуусунун себептерин бири эмне экен? Дуаны токтотпой жасап кете берүү, улантып кете берүү. Алла субханаху ва тааля жана алымдар айткандай, сен Аллахтын эшигин каккылай берсең, ал баары бир күн ачылат дейт. Каккылай бер дейт. Сурай бер, Аллах сага жооп берет. Мүмкүн кээ бирки себептери табылбай, кандайдыр бир тосуп койгонго себептер болуп аткандыр. Ошол нерселерге көңүл бөлүп туруп, бирок дуаны токтотпоо керек. Бул 9-чу себеп. 10-чу себеп, урматтуу мусулман бир тууган, имам айтып атат, алым айтып атат, ан яджмаа фи дуаи байна рагбати ва рахба деди. Дуа кылып атканда коркуу менен, мунун башында да эскердик, жөн өзүбүздүн сөзүбүздө аятты маанини эскергенде. Ошол 10-чу себеп, дуа кылып аткан учурда коркуу жана үмүт кылуу менен дуа кылуу. Коркобуз Аллахтын азабынан, Аллахтын ачуусунан, Аллахтын жазасынан корккон абалда дуа кылабыз. Себеби биз муктаж болуп дуа кылып атканда эле бизге акыбалыбыз белгилүү да. Биз өзүбүз пайда алып келе албай, бир зыянды кетире албай Аллахтан тиленип атабыз. Демек, Аллахтан корккон абалда дуа кылабыз эми.
корккон абалда дуа кылабыз жана үмүт этип дуа кылабыз. Эмнеден? Сөзүбүздүн башында айткандай, Аллахтын алдындагы жакшылыктардан үмүт этип, Аллахтын фазилеттеринен, ырайымынан бизге дуабызды кабыл кылат деп ушундай үмүттөр менен үмүт кылып, ушул эки нерсени бирге жыйнап туруп дуа кылабыз. Аллах субханаху ва тааля пайгамбарлардын окуясын эскерип, пайгамбарлар деген сүрөдө, Ал-Анбия сүрөсүнүн 90-аятында айтып атат. Иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хаши'ин деп атат. Иннахум кану юсари'уна фил хайрат. Ал пайгамбарлар жакшылык иштерде шашып баттан жасайт эле деп атат аларды. Жакшылык иштерде шашып умтулушуп, күтпөстөн ушундай бири-бирине атаандашып, баттан киришип жасайт эле деп атат. Ва яд'унана бизге дуа кылышат эле. Рагабан биздин алдыбыздагы нерселерден үмүт кылып, ва рахабан жана бизден корккон абалдарына деди. Азыркы имам эскерип аткан эки нерсени эскерип атат. Коркуп жана үмүт кылып. Пайгамбарларын мактап туруп алар бизге кайрылганда кантип кайрылышат эле деп атат дуа кылып. Корккон абалда жана үмүт эткен абалда бизге кайрылышат эле, алар дуа кылышат эле деп атат. Ва кану лана хашиин жана алар бизге жалбарып, бизден корккон адамдар болушкан деп атат. Он биринчи себеп айтып атат: ат-тавассулу лиллахи би асмаихи ва сифатихи ва таухидихи деди. Эми бүт себептерди эскерип келип атат да. 11-чи себеп деди, эми Аллахка дуа кылып атканда, Аллахка кайрылганда ысым сыпаттары менен, таухиди менен кайрылуу деди. Ысым сыпаттары менен. Анткени Аллах субханаху ва тааля Ал-А'раф сүрөсүнүн 188-ci аятында «Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха» деп атат. Аллахтын көркөм ысымдары бар, ошол ысымдары менен ага дуа кылгыла деди. Аллах айтып атат. Демек Аллах Тааланын ысымдары бар. Аллах эң негизги бүт ысымдары кайта турган ысымы Аллах деген. О Аллахым деп дуа кылабыз. Же болбосо Ар-Рабб, Я Рабби деп дуа кылабыз. Же болбосо Ар-Рахман, ырайымдуу деп Я Рахман, Ирхамни деп айтабыз. О мээримдүү зат, мени мээримиңе ал деп. Я Гаффар, Игфирли деп. О кечиримдүү зат, мени кечир деп. Же болбосо о кудурети чексиз болгон, эч кимден жеңилбеген зат, душмандарыма карата мага жардам бер деп. Ар бир биз дуабыздын маанисине карап, ошол мааниси Аллахтын кайсыл ысымы ошол жерде туш келип, дал келип атат, ошол ысымын колдонуп дуа кылабыз. Же сыпаттарынын бирин айтып туруп. Мисалы Аллах субханаху ва тааля Ал-Маида сүрөсүнүн 114-cü аятында Иса алейхиссаламдын дуасын эскерип атат. Аллах Таала «Варзуқна» бизге ырыскы бергин о Аллахым деп Иса пайгамбар айтып атат. «Ва анта хайрур разиқин» сен эң мыкты ырыскы берүүчүсүң деп атат. Аллахтын ырыскы берүүчү деген сыпатын коюп атат. Ортого салып, колдонуп дуа кылып атат. Ырыскы сураган учурда. Жанагы айтканыбыздай, мээримиңе алгын дегенде Я Рахман, Я Рахим. Же болбосо жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Абу Бакырга үйрөткөн дуасында эмне деп атат? Аллахумма инни заламту нафси зулман касира ва ла ягфиру зунуба илля ант фагфирли. Менин дуамды, менин күнөөмдү кечиргин. Күнөөнү кечиргенди сурап атат. Магфиратан мин индика вархамни. Мени мээримиңе алгын. Эми Аллахтын дуасы, эми ысымын колдонот, караңыздар. Ушул эки тилекке жараша. Иннака антал гафурур рахим.
Анткени сен кечиримдүү жана ырайымдуу затсың деп. Мээримдүү затсың деп. Мени мээримиңе ал, кечир деди дагы Аллахтын ошол эки ысымын колдонду. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Демек, бул имам 11-чи себеп деп Аллах Таалага дуа кылганда Аллахтын ысым сыпаттарын жана таухидин колдонуп, таухидти колдонуп, Аллахтын жалгыздыгын, таухидин ортого салып дуа кылуу деп туруп айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Даудтун сунанында келет, 1493 номер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишинин дуа кылып атканын угат. Ал киши эмне деп дуа кылып атты эле? Аллахумма, о Аллахым, инни ас'алук, мен сенден сураймын. Анни ашхаду аннака анталлах, мен күбөлүк өтөм. Албетте сен гана сыйынууга татыктуу затсың. Ушул нерсеге күбөлүк өтөм деп, сен гана сыйынууга татыктуу затсың деп Аллахты жалгыздап таухидин ортого салып атат. Караңыз. Ла илаха илля ант деп атат. Сенден башка кулчулук кылып сыйынууга, ибадат кылууга эч ким жок. Мен ушул нерсеге күбөлүк өтөм деп атат. Ошол адам. Ал ахад, сен жалгыз затсың. Жалгыздыгын, таухидин. Ас-самад, эч кимге муктаж эмессиң. Аллази лам ялид, тууган, төрөбөгөн. Валам юлад, төрөлбөгөн. Валам якуллаху куфуан ахад. Жана Аллах Таалан айтып атат, сен сага эч бир теңдеш жок. Сага барабар болгон эч ким жок. Сен төрөлгөн да эмессиң, төрөткөн да эмессиң, эч кимге муктаж эмессиң. Жалгыз сыйынууга өзүң гана татыктуусуң. Сен жалгыз затсың. Мен мына ушул нерсеге күбөлүк берем. Мен ушул нерсени ортого салып туруп сенден суранам деп Аллахтын таухидин, таухидти ортого салып эмне кылып атат? Кайрылып атат Аллах субханаху ва тааляга. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Лакад саалталлах бил исмиллази ида суила би а'та ва ида ду'ия биhi ажаб" dedi. Sen dedi, Аллах Тааладан ушундай бир ысымы менен сурадың dedi. Аллахтан дуа кылып сурадың. Эгерде Аллах ошол ысымы менен суралса сөзсүз бере турган, дуа кылса сөзсүз жооп бере турган ысымын ортого салып туруп сурадың dedi. Көрдүңүз, урматтуу мусулман бир тууган? Демек, ошон үчүн Ибнул Каййим рахимахулла эмне деп атат? 11-чи себеп деп туруп Аллах субханаху ва тааляга дуа кылып атканда Аллахтын ысым сыпаттарын колдонуп жана ал таухидти ортого салып дуа кылуу деди. 12-чи себеп ат-тасаддуqu байна ядай дуа. 12-чи себеп дуа кылуудан алдын садака берүү деди. Садака берүү деди. Бул ар бир адамдын акыбалына, абалына жараша айтылат. Абалына жараша ошол мустахаб иретинде талап кылынат. Дуанын алдында деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ат-Табарани рахимахулла өзүнүн Ал-Му'джамул Кабир аттуу китебинде алып келет. Бул сахих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Садакату сир, жашыруун берилген садака, тутфиу кадабар раб" dedi. Раббинин ачуусун токтотот dedi. Раббинин ачуусун токтотконго себеп болот dedi. Алымдар айтат, шек күмөн жок. Аллах субханаху ва таалянын ачуусунун кетүүсү пендесинен. Бул эгерде кеткен болсо, пендесине ачууланбай турган болсо, анын дуасы кабыл болду деген сөз дейт. Анын дуасы кабыл болуу себебинен болуп эсептелет дейт. Демек, ошондуктан дейт, дуадан алдын садака берүү бул да ошол дуанын кабыл болуу себептеринин бири деп эсептеди. Бул 12-чи себеп. 13-чү себеп бул ошол акыркы себеп, урматтуу мусулман бир тууган.
Бул имам айтты: тахарри ал-ад'ия аллати ахбара ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям анна ад-дуаа ма'аха мустажаб dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде кайсыл бир дуаларды Аллах кабыл кылат деп белгилеп айтып койгон болсо, ошол дуаларды дагы колдонгонго аракет кылуу керек dedi. Изилдөө керек. Ошолорду да, ошол дуаларды колдонуу керек dedi. Аллаху акбар. Өтө керемет. Чындыгында бул себептерди бул имам бир жерге жыйнап койду. Эгерде издей турган болсоң, чындыгында бул көптөгөн убакыттарды талап кылат. Сен бир канча убакыттардан кийин жетишиң мүмкүн. Бирок имам, алымдар, мына ушундай кылып, Аллах алардан ыраазы болсун, ушундай биз үчүн, сиз үчүн керектүү болгон, ар бир мусулман адам үчүн керектүү болгон, ар бир дуасы кабыл болуш үчүн айрыкча ушул биздин маселебизге тиешелүү, мына ушундай себептерди бизге жеңил кылып биздин алдыбызга жыйнап бизге даяр кылып койду. Демек, акыркы себеп эмне экен? Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандайдыр бир дуаларды эгерде пенде жасай турган болсо, аткара турган болсо, ошол дуаларды колдоно турган болсо, Аллах сөзсүз кабыл болот деп айткан болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан болсо, ошол дуаларды дагы изилдеп колдонуу. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, адам ушунчалык кыйынчылык бир убакытка кептелип, бир ушундай бир жаман абалда турган кезинде ошол кыйынчылыктан куткарылып, жеңилчиликке, жыргалчылыкка, ошол кыйынчылыгынан кутулуш үчүн үйрөткөн дуаларынын бири бул ошол кит жутуп алып, киттин ичинде жасаган Юнус пайгамбардын дуасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Да'вату зиннун", балык ээсинин дуасы деп атат, ошол Юнус пайгамбардын дуасы деп атат. "Из да'a ва хува фи батнил хут", киттин ичинде жаткан кезде, кит жутуп алып, деңиздин ичиндеги кит жутуп алып, деңиздин караңгылыгы андан өтүп, киттин ичиндеги караңгылыкта жатып туруп дуа кылган ким деп атат? Юнус пайгамбардын дуасы. Киттин ичинде туруп дуа кылган балык ээсинин дуасы дейт. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. Ушул дуа. Бул дагы жана айтканыбыздай таухидти айтып, Аллахтын жалгыздыгын баяндап, даңазалап туруп айтып анан дуа кылуу да. Кээ бир алымдар айткандай, бул ушул дуаны окуп туруп артынан дуа кылса дагы болот дейт. Же ушул дуанын өзүн айтса дагы пенде дуа кылгандай болот дейт, эгерде кыйынчылыкта туруп. Анткени бул дуанын ичинде ошол эмне деп атат? Сенин мага инни кунту, мен зулум берген, зулум кылган адамдардан болуп калдым деп туруп, Аллахтын мээримине, Аллахтын куткаруусуна муктаж болуп атат да. Мени куткар деген маани жатып атат да, андай деген сөз болбосо дагы. Же ушуну айтып туруп артынан дуа кылат. Ла илаха илля ант, сенден башка сыйынууга татыктуу жок. Субханак, сенден башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок. Сен гана сыйынууга татыктуусуң. Субханак, сен ар бир кемчилдиктен аруу, таза затсың. Инни кунту миназ-залимин, мен албетте зулум кылуучулардан болуп калдым деген маани. Ушул дуаны деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ушул дуа деди: "Фа иннаху лам яд'у биха ражулун муслим фи шай'ин кат". Эгерде мусулман адам кандайдыр бир нерседе туруп дуа кылса, ушул дуаны окуса, илля стажабаллаху лаху, Аллах анын дуасын кабыл кылат деди. Демек ушул сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде баяндаган кээ бирки дуаларды, кээ бирки зикирлерди, ал зикир дагы дуа болуп эсептеле берет да. Азыркы дагы зикир, дуа каалагандай атасак болот. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, маселебиздин аягында жыйынтыктап айта турган нерсебиз, ар бирибиз кемчилдиктүү, каталарда чөгүп жүргөн пенделербиз. Мусулман адам, акылдуу мусулман адам
ошол каталарын таштаганга аракет кылуу керек. Жана хадисте айтканыбыздай катасыз эч ким жок. Бирок ошол катада жүрүп, аны таштабай жүрө берүү мына ушул зыяндуу, мына ушул бизди өкүнүчкө алып бара турган нерсе. Мусулман адам дуа кылып жаткан мезгилде азыркы биз эскерген, ошол имамдын сөзүнөн эскерген 13 себепке көңүл бөлгөнгө аракет кылалы. Биз ар бирине ошол кыскача алымдар түшүндүргөндөй, ошолор түшүндүрмө бергендей түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошол биз дуаларыбызда ар бирибизде жанагы башында дагы эскергендей бекем көңүл бөлүп, аны дуабыз кабыл болбой калуусуна эмнелер себеп болот? Кабыл болуусу үчүн кээ бирки себептерди алдык. Эми эмне нерселер себеп бизди дуабызды тосуп коет кабыл болуусунан? Ошол нерселерге дагы көңүл бөлүп, жана ошол нерселерден сактанууга аракет кылалы. Алла субханаху ва тааля баарыбызга жардам берген болсун. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.